Men деген küçükmün. Sen emne çorgap жүресің? Men деген köpülöktü kırmay alбай жүрөм. Кичинекейибизде сыналгыдан мультфильм болуучу убакытты өткөрүп жибербей күтүп, андагы саламатсыңарбы менин кичинекей досторум деп учурашкан алып баруучу азыр баарыбыздын эсибизде. Андан кийин Айна Шаширова эжекебизди теледен көрбөгөнүбүз менен анын үнүн мультфильмдерден такай угуп келебиз. Чоң энем бир козу, кичинекей козуну тиги ящиктин ичине салып коюптур. Анан ошонун жанына келип алып, тармал болчу да, анан кийин аябай мындай татынакай кичинекей. Анан мен кызыгып анын жанында отурсам, маарап ийип атпайбы. Анан мен дагы анан кийин кошо маарап жибердим да. Анан кечке чейин ушинте бердим да. Анан кийин ар жакта чоң энем келип кекирип атпайбы. Бул козу эмне эле кечке маарап атат, тиги тынбай маарап атат, бирдеке болгон карагылачы деп ар жактан үн чыгып атат. Жанында мен отуруп. Байкем чуркап келип, эмне болду? Эмне кылып атасың? Сен бирдеңке кылып атасың деп. Жок, эчтеке калган жокмун, мен маарап атам муну менен жок десем, аябай күлүп ийди да. Бул кайра козу менен маарап, сен эмне жинди болдуңбу? Деп анан кийин кекирип атпайбы. Эне, бул Айнаш тиги козу менен кошо маарап атыптыр деп. Анан кийин чоң энем келип атпайбы. Кырк жерге сен эмне козуча маарап атасыңбы сен деп. Анан кана маарачы деп атпайбы. Анан козуча маарап койсо. Аябай каткырып күлгөн да, Кудай урду бул кыз. Ой, бул козудан да укмуш маарайт го. Мага окшош Чарлекей. Куйругу да меникиндей. Бул учурга чейин каарманыбыз 3000ден ашуун мультфильмди которуп, үндөрүн коштогон. Бир эле учурда бир канча жумушту аткарып, башка тилден кыргыз тилине которуп, үнүн жаздырып, кайра сүйлөгөн сөзүнө ооздорун, кыймылдарын туура келтирип, топтоштуруп чыгат экен. Жолбарс болсам, менин ким экенимди билишет эле. Кички балдардын туулган күндөрүнө карата алар суроо талабын аткаруу бизде ошондой да. Анан кийин мен баягы эки алып баруучу чыгат да, мен ошо курчактарды аралаштырып ийгем да. Мисалы кирпи менен жөжө, кирпи баланын үнүндөй, жөжөнүкү баягы кичинекей мына мыймыйдын үнүндөй болуп чыгат да. Анан Майрамбек деп атпайлыбы, Майрамбек оператор бала, ал эжесине аябай тяжелый болуп калат го, эми жөжөнү дагы анан кайра тиги эмени кантип эми аткарасыз эми дейт. Ой, тарта берчи бала, мен аткарып эле берем деп эки колум антип кармап алып, анан кийин тиги ничкеби менен муну иш кылса ойноттум. Анан ошондо айтты да, эже, мен ойлогом дейт, аябай экинчи күнгө келгенде тяжело болуп калат го деп, сиз оңой эле мынтип деп аттыңыз го деп. Баягы эми 39 жыл болду мындай тармакта иштегеним. Анан кийин мен үчүн баягы как профессионал катары жеңил эле болуп калат да. 40 жылдан бери мына ушул иш менен гана элек. Жаш балдардын жан дүйнөсүнө кирип, аларга кызыктуу мультфильмдерди гана тартуулабастан, балдар үчүн көрсөтүүлөрдү да даярдайт. Барыңар барсыңарбы? Булабакпыз. Петя жок. Петя жоголду. Кандай жоголду? Кайда жоголду? Петя жоголду. Ар кандай үн менен жакындарына тамашалап койгон учурлары болот экен. Башкалар ишенип сүйлөшө албай калышса, кызым кандай үн чыгарбайын таанып коет. Анткени ал өзү да көп үн чыгарып, мага жардам берип жүрүп, көп мультфильмдерди да үнүн коштоп калды дейт. Тез чуркайлы, бир жерге жасыналы. Телевидениядан болобу, же башка жерден болобу, бирөөлөр эсимде жок, бирөөлөр чалды. Анан кийин мен телефонду алып алуу деп алар биринчи мен адегенде анын үнүн угам да. Үнүн угуп таанып калсам, мен анда үнүмдү тез эле тиги кичинекей кыздын үнүнө которуп ийем да. Анан кийин
алло деп ошентенден кийин кичинекей кыз таап алып буги десем ой бул айнаш барбы дейт. Жок. Мындай эми баягы так айтпайм да. Так айтпайм. Анан кийин каяка кетти эле, чакырып койчу айнаш жайында. Жок. Телефонду таштап коюптур, кетип калыптыр. Телефонду таштап коюп кетип калыптыр десем эле. Келсе чалып койчу. Чалып койсунчу. Деди анан кийин макул деп койдум. Болду ошо менен. Деле өзүм ошону кайра баягы трубканы койгондон кийин аябай каткырып күлүп ийем да. Тошто ошо мен үнүмө ишенип, анан кийин жанакынтип кайра жооп бергени, кайра чалып койсунчу деп. Кээ бирлери менин кызым мисалы ал тез эле билет да үнүмдү. Анан кийин айтат: "Мам, үнүңдү жасабачы" деп. Урматтуу телекөрүүчүлөр, таң маанай көрсөтүүсүн көрүңүздөр. Айпер Адамкулова, Алтынбек Сакиев, Ньо ТВ, Таң Маанай.